Покажите удостоверение ваше. Зачем? Покажите ваше удостоверение. Вы только что меня сзади сбили, баке. Вот парковался человек. Инспектор ГАИ парковался, меня сзади сейчас только сбил. Человека сзади тонировка, конечно, он нифига ничего не видит, заднее окно. Жоңыз, мен сізді байқаған жоқпын, еш соқаңыз тұтпайын. Жоқ, бай... Айыл Чарба Тамагаш өнөр жайы жана мелиорация министри Нурбек Мурашев эки себеп менен кызматтан кетүүгө арыз жазганын Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысына билдирди. Ал ден соолугуна байланыштуу жана коомчулукта ага карата айтылып жаткан сындардан улам өз ыктыяры менен отставкага кетүүнү чечкен. Кече 23 майда өз ыктыярым менен арыз жаздым. Биринчиден ден соолукка байланыштуу, экинчиси кандай десем, сөз көбөйүп кетти. Бирок негизинен башкы маселе ден соолугум эле. Кызматтан кеткенден кийин дарыланабыз, өзүбүздүн башка жумуштарды кылабыз. Бул бийлик менен эле жашоо токтоп калбайт да. Буйруса ден соолукту оңоп алып, кийинчерээк кайра саясатка келем, деди Мурашев. Белгилей кетсек, былтыр министрлик дыйкандарга коңшу өлкө менен келишим түзүлгөнүн айтып, картошка эгүүнү сунуштаган. Бирок күздө тонналаган картошка жарытылуу баага өтпөй, дыйкандар чыгымга учураган. Спутник Кыргызстан агенттиги кырдаалдын жөнгө салынышын сурап, министрге бир нече ирет кайрылганда түрдүү убадаларды айта берген. Акыркы январь айында Спутник кабарчысы Мурашевдин кабинетине барып, таза жана чириген картошканы таштап келген. Андан кийин коомчулукта анын ишмердүүлүгүнө бир топ сындар айтылган. Кечээ премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев да өкмөттүн жыйынында Мурашевке былтыркыдай картошка кабинетке келбесин деп зекиген. Маалымат булагы Спутник Кейжи. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети форумдун өкүлүнө Алмазбек Атамбаев менен Фарид Ниязовдун иш бөлмөсүнө сүйлөшүүлөрдү угуучу жабдык орнотууга мажбурлаганы тууралуу маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Бүгүн КСДПнын өкүлдөрү өзүн УКМКнын кызматкери деп тааныштырган адам форумдун кызматкерин экс-президент партиянын лидери Алмазбек Атамбаев жана орун басары Фарид Ниязовдун иш бөлмөсүнө үн тыңшоочу каражат орнотууга мажбурлаганын айтып чыгышкан. Интернетке тараган видеодо тутумга улаштырылган жабдыкты көрүүгө болот. Өз кезегинде УКМК мындай билдирүүнү провокация деп эсептейт. Айрым саясий ишмерлер өздөрүн пиарлоо үчүн Кыргызстандын атайын кызматтарына негизсиз айыптоолорду айтып жатышат. Буга байланыштуу УКМК жарандарды бир тараптуу жана жалпыга маалымат каражаттарын дагы негизсиз маалыматтардан алыс болууга чакырат деп айтылат билдирүүдө. УКМК белгилегендей, форумдун өкүлдөрү бардык жагдайларды аныктоо үчүн тиешелүү органдарга кайрылуу укугуна ээ. Мамлекеттик комитет жардам берүүгө даяр. Бүгүн 24 майда саат 14:00 КСДП партиясы маалымат жыйын уюштурууну көздөп жатат. Маалымат булагы Баракелде сайты. Бишкекте инспектор жөө өтмөктөн кызды сүзүп алды. Facebook социалдык тармактын колдонуучусу өзүнүн жеке баракчасына аны жол кыймылынын коопсуздугун сактоо кызматынын инспектору унаасын жолдун жээгине токтотуп жатканда сүзүп кеткенин жазган. Инспектор унаасынын арты менен сүздү. Албетте ылдамдыгы аябай жай жана эч кандай жаракат алган жокмун. Бирок жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкери тарабынан болуп жатканына көңүл бургум келди деген жаран баракчасына видео менен бөлүшкөн. Маалымат булагы Говорит ТВ сайты. Уулунун асынып алганын уккан ата өзүн асып өлтүрдү. Нарын районунда каргашалуу окуя болду. 20 май күнү Куланак айылынын 20 жаштагы тургуну мал короого кирип өзүн өзү асып алган. Каза болгон бала 6 бир туугандын ичинен жалгыз уул болгон. Бул тууралуу маалыматты Нарын облустук ички иштер бөлүмүнөн тастыкташты. Суук кабарды уккан жаш баланын атасы Нарын дарыясынын жээгиндеги бакка зым менен асынып алган. Окуя болгон жерге шаардык милиция барып 1973-жылы туулган адамдын жансыз денесин табышкан. Белгилүү болгондой, маркум Нарын шаарында иштеп жүргөн. Аны бир тууган агасы издеп жүрүп асынып турган жеринен тапкан. Маркумдардын сөөгү кече 23 майда жерге берилип, ата баланын өлүмү боюнча териштирүүлөр башталды. Маалымат булагы Элдик медиа сайты.
Түркияда кыргызстандык келин жол кырсыгында каза болду. Кырсык 22 майда Түркиянын баш каласы Анкарада болгон. Кыргызстандык келинди катуу ылдамдыкта келе жаткан машина сүзүп кеткен. Окуя боюнча маалыматты Анкарадагы элчиликтин консулу Чыңгыз Абдурахманов тастыктады. Кыргызстандык келин жолдон өтүп бараткан жеринен машина коюп кеткен экен. Ал өзү жол эрежесин сактабаганы айтылып жатат. Учурда окуя боюнча тактоо иштерин жүргүзүп жатабыз, деди ал. Кыргызстандык келин окуя болгон жерде каза тапкан. Маркум Анкара шаарында эмгек мигранты болуп жүргөнү айтылууда. Кырсык боюнча Анкара шаардык прокуратурасы тергөө иштерин баштады. Расмий маалымат боюнча Түркияда 25 миңден ашуун кыргызстандык каттоодон өткөн. Алардын басымдуу бөлүгү Стамбул, Анкара, Анталия сыяктуу ири шаарларда жашап, окуп же эмгектенет. 2018 жылы Түркиядан Кыргызстанга 15 жүк 200 жөнөтүлгөн. Бул сан мурдагы жылдарга салыштырмалуу 2 эсе көп. Негизинен мигрант кыз-келиндер саламаттыгынын начарлыгынан каза болгон. Барына кайыл болуп, өз жанын кыйгандар да бар. Ош шаарында Ороз айынын урматына номер 107 каттамдын айдоочулары жүргүнчүлөрдү акысыз ташып жатышат. Аталган маршруттук каттамдын жетекчиси Каныбек Орозовдун айтымында мындай чечимге айдоочулар жамааттык макулдашуу менен келишкен. Бул демилге номер 107 каттамдын айдоочулары тарабынан соңку 3 жылдан бери Рамазан айында уюштурулуп келет. Биздин каттамдан bir күндө bir кичи автобус эртеден кечке чейин жүргүнчүлөрдү акысыз ташыйт. Тактап айтканда өзүнүн Озгор Достук Озгор аэропорт багыты боюнча bir кичи автобус bir күндө 4 жолу каттамга чыгат. Номер 107 маршруттук каттамда жалпысынан 60 кичи автобус бар. Бирок тургундарды жаңы кичи автобустар гана ташыйт. Айдоочуларды эч ким мажбурлаган жок. Демилге орозо бүткүчө уланат. Башка маршруттук каттамдарга да сунуштап жатам. Айрымдары уюштурабыз деген дейт Каныбек Орозов. Маалымат булагы Турмуш Кейжи сайты. Суперинфо басылмасынын башкы редактору Шаиста Шатмановадан ордуна Автанзил Доолбеков келди. Бул туурасында гезиттин негиздөөчүсү Кылычбек Султанов билдирүүдө. Мындан сырткары Юстиция министрлигине кайра каттоо тууралуу арыз келип түшкөндүктөн Суперинфо басылмасынын кожоюну алмашаарын айтты. Кылычбек Султандын айтымында учурда гезиттин негиздөөчүлөрү болуп, анын жубайы Мээрим Султан жана уулу эсептелет. Юридикалык жактан гезитке менин тиешем жок. Бирок көптөн бери өнөктөш табуу ниетим бар болчу. Акыркы убакта экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын текшерүүлөрү, соттук териштирүүлөр болду. Мамлекеттик машина мен Тышкы иштер министрлигиндеги сырды айткандан кийин мага каршы болуп калышты. Басым менен үй бүлөмө да тийди. Жакындарымды кошо тарта бербей, гезитти башкага каттатууну чечтим, деди ал. Ал жаңы кожоюндун ысымын атаган жок. Болгону алыскы тууганым деп тим болду. Ошондой эле ал алдыда боло турган парламенттик шайлоого катышуу ниети бар экенин билдирди. Маалымат булагы Говори ТВ сайты.